Bismillah, mına kettim. O жерден да kesip koymuş. Mına. Тоң районунда 90 кожолуктагы 500 адамды тейлей турган Заманбап ФАПтын ачылышы болду. Медициналык пункт жергиликтүү тургундар үчүн жакшы шарттар менен курулду. Долбоордун жалпы сметалык баасы 1 миллион 248 миң сом. Ошол бардык элдер ушул сүйүнүп атышат. Ошол ФАП курулганда мурунку ФАПыбыз ушу эскилиги жетип суу кирип, там дуалдары курап баштаган болчу. Ошол себептен ушул жаңы ФАП курууга себеп болду да. Бир топ бөлмөгө ылайыкташкан фельдшердик акушердик пункттун курулушу сапатына өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Анда жылытуу системалары, суу жүгүртмөлөрүнүн бардыгы каралган. Бул имарат эми жергиликтүү тургундарды медициналык жактан бардык шарттары менен тейлейт. Толук бир жылдын ичинде жакшынакай бардык стандартка жооп бере турган Заманбап ФАП курулуп атат. Бул ФАПтын демөөрчүсү болуп Катар кайрымдуулук фонду тарабынан салынды. Андан кийин ушу ФАП элдин кызматын кылган жакшы акчолтой ФАПтардан болсун, фундаменти бекем болсун, элибиздин ден соолугу чың болсун, эч качан оорубасын. Заманбап ыңгайлуу үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору эл эл үчүн көптөн күткөн мүдөлөрү болгон. Буга чейин алар тарыхый бөлмөдө айыл аймактын имаратында иштеп келишкен. Мурдагыбыз ошол именно прививка процедура жасаган комнатабызда болчу, отопление. Ошол жагынан аябай эле жакшы эле кыйналдык да. Эми буюрса биякта шарт жакшы эле. Комнаталар жетиштүү, прививка өзүнчө комнат, врачебный комнатабыз өзүнчө, кирип келгендеги медсестранын комнатасы өзүнчө, кош бойлуу аялдарды көрүүчү комнатабыз өзүнчө. Кудайга шүгүр, бияк азыр бардык условиясы менен жакшы. Тоң районунда бир топ айылдарда фельдшердик акушердик пункттар курулуп, кээ бир айыл аймактарда оңдоп түзөө иштери жүрдү. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.